Жалал Абад шаарынын Барпы-Сөйл көчөсүнө түнкү чырактар орнотулууда. Узундугу 1500 метр аралыкка 32 дана орнотулат. Жарыктандыруу жергиликтүү бюджеттен каржыланууда. Бул иштер шаардыктарга ыңгайлуулук жаратуу менен катар коомдук тартипти сактоо жана кылмыштуулуктун алдын алууга өбөлгө болоору айтылат. Каладагы жарыктандыруу иштери учурда 90% аткарылып бүттү. Август айында аяктап шаардыктарга пайдаланууга берилет. Буга чейин аталган көчөдө жол чырактар жок болгондуктан түнкү убакта көчөгө чыгуу шаардыктарга жана айдоочуларга бир топ ыңгайсыздыкты жаратып келген. Алдыда мындай жарыктандыруу кала ичиндеги башка көчөлөргө да орнотуу пландалган. Барпы-Сөйл көчөсүн жарыктандыруу анан шаарыбыздан ушу мындайча айтканда мына өзгө Ош тарабынан кирип келүүчү жагы болуп эсептелгендиктен ушу Барпы-Сөйл көчөсү анан шаарыбыздагы кенен көчөлөрдүн бирөө болгондуктан ушу шаарыбыздын көркүнө көрк кошуу максатында ушу мэрибиздин сунушу менен жергиликтүү депутаттар колдоп берип ушу ишке атат. Mana Barpı-Сөйл көчөсүгө светлар түшүптү. Бурун караңгы үйдө энди светлар түшсө yorug болот. Шаарыбыз шаарга окшоп келиптир да энди. Биз чопурлар шундан курсанбыз. Жалал Абад шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ыңгайлуу шарт жаратуу максатында тегерек стол өттү. Жыйынга калаанын вице-мэри Руслан Алтымышев, архитектура, экотех инспекциянын өкүлдөрү, Данакер коомдук бирикмесинин төрайымы жана аймактык башкармалыктардын башчылары катышты. Бүгүнкү күндө шаар ичинде имараттар түптөлүп, курулуштар жүрүп жатат. Ага ылайык жаңы имараттарда майыптар арабасы жүрүүчү пандустардын талапка ылайык курулушун көзөмөлгө алуу зарылдыгы айтылды. Анткени көпчүлүк жеке менчик мекемелерде, соода түйүндөрүндө, көпүрөдө өтмөктө жана көп кабаттуу имараттарда пандустар бар болгону менен талапка жооп бербестиги айтылып келген. Андан тышкары мүмкүнчүлүгү чектелгендердин транспорт каражаттарына чыгуудагы көйгөйлөр айтылды. Алдыда ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугун коргоо багытында аракеттер көрүлөт. Ал эми жыйындын соңунда тийиштүү жактарга жогорудагы маселелерди жоюу боюнча иш алып баруу зарылдыгы белгиленди. Жалал Абад шаарындагы курулуп жаткан курулуштардын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн шарттардын жоктугу болуп айтылат. Негизинен курулуп аткан ишканалар, частный секторлор, бизнесмендердин курулуп аткан магазиндери, универмагдары, банялары, ошол эле маалдагы автовокзалдарда адамдар өтө турган көпчүлүк коомдук жайлардагы курулуп аткан объектилер дээрлик шарттарга жоктугу болуп атат. Жалал Абад шаарынын санитардык абалын жакшыртуу үчүн жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштери башталды. Алгач Тоголок Молдо көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу турак үйлөрдүн жашоочуларына тазалык муниципалдык мекемеси, санитардык экологиялык инспекциясы жана Достук аймактык башкармалыгынын өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөрүлдү. Санитардык экологиялык инспекциясы белгиленбеген жерлерге турмуш тиричилик таштандыларын жана буюмдарын таштаган жана таштандыны өрттөөгө айыппул салынаарын айтып, жарандарды таштанды таштабоого үндөдү. Жыйынтыгында шаардын тазалыгын камсыздоо багытында уюштурулуп жаткан мындай иш-чаралар башталды. Алдыда дагы улантылат. Жашоочулар үчүн айыппул 30 эсептик көрсөткүч, ал эми юридикалык жактарга 130 эсептик көрсөткүч менен эсептелет. Эскерте кетсек, бир эсептик көрсөткүч 100 сом. Демек айыппул 3000 сомдон 13000 сомго чейин болот. Бирок эмнегедир ушул домдордун жашоочулары кайдыгер карай ушу эшигин алдын таза кармагандан мындай бир оолак болуп атат да. Себеби башка сигналдык методдордо иштеген жерлерде таптаза кылып мындай жаш балдардан бери үйрөтүп койгон жерлери бар. Бири-бирин карап турушат. А бул жерде көңүл бурушпайбы бири-бирине, ошого байланыштуу мына эшиктин алдында өзүңөр байкасаңыздар бир аз жакшы эмес абалда турат. Бирок бүгүнкү күндө мына өткүзүп жаткан управа башчысы алтын эже өткүзүп жаткан чогулуштан кийин, домкомду жаңы шайлагандан кийин аз көп сөздөр айтылды, өзүңүздөр уктуңуздар. Бир топ алдыга жылса керек деген үмүттөмүн. Биз дагы өзүбүздүн колубуздан келишинче ошол өз убагында сигналдык методко өзүбүздүн техниканы жөнөткөнгө аракет кылып турабыз. Жалал Абад шаарынын Спутник кечи шаарчасына улай курулган Манас көчөсү пайдаланууга берилди. Анда шаар мэри Мурат Алтагаев кала тургундары менен биргеликте кызыл тасмасын кесип, аксакалдар ак батасын беришти. Буга чейин аталган жол кароосуз калып, унаа каттамдарын каттоодо бир топ түйшүк жаратып келген. Учурда асфальт төшөлүп, тротуар басылып, түнкү чырактар орнотулду. Толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн жол жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланып, узундугу 510, туурасы 8 метрди түзөт.
Жолда асфальттоо иштери 13 миллион сомго бааланып, бирок жол чарба муниципалдык ишканасы оңдоо иштерин 4,5 миллион сомго жүргүзгөн. Мындан сырткары Жалал Абад шаарында ушул жылы жергиликтүү бюджеттин эсебинен 7 чакырым жолду асфальттоо пландалган. Бул көчө такыр жок болчу. Мына бүгүнкү күндө шаарыбыздын тургундарына, шаарыбыздын конокторуна пайдаланууга берип отурабыз. Көчөнүн узундугу жалпысынан 511 метр, асфальттын өзү болсо 8 метр, ал эми тротуарга деп 2 метр жасаганбыз. Ошонун негизинде мына бүгүн бул көчөнү биз тапшырып отурабыз. Мындан сырткары эле дегеле Жалал Абад шаарында биз ушул жергиликтүү баягы өзүбүздүн жолдор башкармалыгы мекемеси аркылуу 5 километр тегерегинде биз Жалал Абад шаарында быйылкы жылы пландаштырганбыз көчөгө асфальт төшөө боюнча. Мындан сырткары 2 километрге жакыны бул баягы биздин тендер аркылуу боло турган. Жалпысынан алганыбызда шаарда ушул 7 километрге жакын көчө быйылкы жылы ушул тротуар болобу, асфальт болобу ушул жергиликтүү бюджеттин эсебинен болуп жатат. Анан эми негизинен алып караганда Жалал Абад шаарында быйылкы ушул региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жылында бир топ иштер болуп атат десем мен жаңылышпайм. Биз 30 жылдан бери бул көчөдө жашайбыз. Бу жерден аябай кыйналып өтчү элек. Жамгырда суу болуп калчу элек, таш болуп, машиналар өтө албай айланып өтчү элек. Канча жылдан бери. Азыр мына бүгүн жакшынакай болуп жолдорубуз оңдолуп калды. Бир жагынан эконом, бир жагынан убакытыбыз дагы, бензинге дагы, жашоочуларга да таза тыкан болуп калды. Жалал Абад шаарынын мэриясында бүгүн эпидемияга жана эпизоотияга каршы өзгөчө комиссиянын отуруму өттү. Анда кала аймагында үй жана айыл чарба жаныбарларынан адамдарга жугуучу жугуштуу оорулардын алдын алуу жолдору талкууланды. Вице-мэр Руслан Алтымышев бул жаатта иш алып барган тийиштүү тараптардан жугуштуу оорулардын таралышынын себептери жана алардын алып барып жаткан иштери тууралуу маалыматтарын укту. Өткөн жылдарга салыштырмалуу шаарда кызамык илдети менен ооругандардын саны өскөн. Аны эмдөөдөн баш тарткандар акыркы мезгилде көбөйүп жаткандыгы менен түшүндүрүшөт. Ошондой эле бруцеллез менен ооругандар да катталууда. Мындан улам алдыда мал союучу жайларга атайын комиссия түзүп, текшерип чыгуу тапшырмалары коюлду. Ошону менен бирге жаңы окуу жылынан бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайларда адистер түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгы белгиленди. Бруцеллез, экинококкоз, Сибирь жаралары, кызамык ушул сыяктуу жугуштуу оорулардын маселелери каралды. Ал маселелерде 2019 жылдын 6 айындагы бул жугуштуу оорулардын өсүп кеткендигине байланыштуу талкуу жүргүзүлүп, комиссиянын чечиминин негизинде шаарларга жугуштуу оорулардын тарап кетүүсүнүн алдын алуу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча комиссия курамын түзүп, мектептерде, жогорку окуу жайларда да түшүндүрүү иштерин, ошондой эле эмдөөдөн баш тарткан ата-энелерге да түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча атайын аймактык башкарууларга графиктерди түзүү боюнча тапшырмалар берилди.